Телефондон YouTube каналга видео жүктөө үчүн галереяга киресиз. Галереядан видео тандайсыз. Мисал үчүн видео кайерде бар экен? Мына видео бар экен, мына жерден. Ушул видеону тандайсыз. Видеонун жанында мындай кичинекей значогу болот. Видеону тандайсыз. Бир аз басып турсаңыз, мындай белгиленет дагы бул жерден поделиться же болбосо жанакындай мындай значок чыгат. Мындай значок бар. Ушундай значок чыгат. Же болбосо отправить деген. Ушуну басасыз. Бассаңыз бул жерден соц тармактар мынакей. Ошонун катарында эле YouTube чыгат. YouTube'ду басасыз. YouTube'ду бассаңыз бул жерден загрузить деген чыгат. Мынакей өйдөдө. Бир аз төмөнгө түшсөңүз, мынакей сиздин мына жерде YouTube каналыңыздын аталышы чыгат. Мына жерде название деген жерге атын жазасыз. Кааласаңыз описание жазасыз. Кааласаңыз мына жерди бассаңыз открытый доступ же болбосо мынакей бассаңыз доступ по ссылке или закрытый доступ, ограниченный доступ болот. Открытый доступ болсо YouTube'дан издегенде чыга берет. Доступ по ссылке болсо, сиз кимде ссылкасы болсо ошол адам көрө алат. Ал эми ограниченный доступ болсо эч ким көрө албайт. Биз открытый доступ беребиз. Бул жерге названиясына телефондон YouTube каналга видео жүктөө деп жазайын. YouTube кандай жазылат э? YouTube деп кыргыз эле жазып турайынчы, адашпай. YouTube каналга видео жүктөө. Андан кийин бул жердеги загрузить дегенди басасыз. Же болбосо ошол жерде көк самолетко окшош бар. Басып коесуз. Азыр видео жүктөлүп баштайт. Мынакей. Мына жерде осталось 10 секунд дейт. Мына жүктөп атканы мына жерде канча эме жүктөлгөнү көрүнөт. Бир аз күтүп турсак, каналга жүктөйт, андан кийин обработка кылат, эч канча убакыт албайт. Эгерде видеоңуздун убактысы узагыраак болсо, бир аз кечирээк жүктөшү мүмкүн. Мына видеону жүктөп бүттүп калды. Эми обработка башталат. Мына обработаны мынакей. Готово к просмотру деп чыкты. Демек, ошол видеону көрсөк болот уже. Эми мына 3 чекитти басып, бул жерден поделиться дегенди бассаңыз, мынакей соц тармактар чыгат. Же болбосо мына скопировать ссылку дегенди бассаңыз, ушул ссылкасы буфер обменге мына скопировано деп түшүп калды. Эми YouTube'дан чыга бересиз дагы. WhatsApp'ты ачасыз. Андан кийин группаларга келесиз дагы. Басып турсаңыз, мындай ставить деген чыгат. Мынакей. Ставить басып, мына жерден SMS-ти отправить этип коесуз. Мынакей. YouTube каналга видео жүктөөнүн экинчи бир жолу YouTube'ду ачасыз. Бул жерден мына жерде плюс, бул сиздин аккаунтуңуз чыгат. Ошол плюсту басасыз. Плюсту басканда мына төмөн жакта видео
эфир запись деген чыгат. Видеону бассаңыз видео кошо аласыз. Эфир бул прямая трансляция, ал эми запись бул телефонго сүрөт YouTube'га сүрөт коесоңуз болот. Биз видео жүктөйбүз. Ал үчүн видео деген бөлүгүн басабыз. Мында бизде бар видеолорду көрсөттү. Биз ушул жерден видеону тандайбыз. Мынакей. Видеону тандадык. Өйдөдө жанагындай эле загрузка. Названиясын жазабыз. Ката кетип калды. Жазасыз, описание кааласаңыз жазасыз, открытый доступ и загрузить деп. Мынакей биз видеону ушул жол менен да жүктөсөк болот. Эми сүрөттү кантип жүктөйбүз? Кайра эле бул жердеги кошуу белгиси бар турган камераны басабыз. Плюс кошуу деген. И бул жерден мына запись дегенди тандайсыз. Запись дегенди тандайсыз. Бул жерден мына галереянын значогун тандайсыз мына жерде. Галереяны бастык, сүрөттөрдү. И бул жерден каалаган сүрөт, бул WhatsApp'тан келген сүрөттөр экен. Сиздин өзүңүзгө тиешелүү өздүк сүрөтүңүздү, мисалы үчүн могу сүрөттү алдым бул жерде кааласаңыз ушул описание жазып койсоңуз болот. Акыркы куңгуроо. Жана башка деп ушинтип жазып койсоңуздар болот. Андан кийин бул сүрөт жүктөлдү. Өйдөдөгү мына опубликовать дегенди басып коесуз. Бул ушул сиздин YouTube каналыңызда сүрөт жүктөө. Мына жерден биз доступты открытый кылып коюпбуз. Кааласаңыз ушул жерден закрытый доступ кылсаңыз дагы болот. Мына видео жүктөлүп бүтүп калыптыр. Мынакей видео көргөнгө болот деп атат. Сүрөттү, видеону ушул жол менен да жүктөп алсаңыздар болот.